Sizin nemеңизге ассистент пока кошо албай жатам да. Өзүм Андайчы. страничкамды кошо албай жатам. Миромба дедиңизби? Ооба. Могу экранда көрүнүп аткандар, экран көрүнбөйдүбү? Экранда Могулар ба? көрүнбөйт. Ооба ошол. Так. 10 товарыңыз бар экен. 244 миң, 250 миңдин тегереги оборот кылдыңызбы акыркы бир айда? Оборотумду кайсы жерден көрөт? Ай, молодец. Биз ошол деңгээлдебизби азыр? Ооба. Анткени себеби биз Так. баягы товарларыбызды айтып атпаймынбы, менеджер менен иштеп эле ошого тапшырып эле койгонбуз да. Менеджерибиз болсо Москвадан орустар болчу. Анан алардын Так. акысы аябай кымбат болуп кетип, анан аягында уже иштешпей калдык да 2 айдан беричи. Түшүндүм. Силердин товар силерге аманат, силер Кудайга аманат болуптур, э? Аларга Ооба. канча төлөп аттыңар эле аларга? 50 миң тегереги да. 50 миң кымбат болуп кетти, э? Потому что декабрдын аягы январда соода болбой калды да такыр эле. Канча вложение кылдыңар эле бул жака? Бул жака маркетинговый жагына 100 миңден ашык вложение кылдым. Реклама, самовыкуп, анысы мунусу болуп ошол 100 миң тегерек болду. Колуңарга Товардын койт өзү акча эле тийдиби? ооба, тиги атат. Кудайга шүгүр, минуста эмеспиз. Нормально эле келе атабыз. Бирок ошо январь, декабрдын аягы, январь ичи соода такыр токтоп калды да. Анан мен эме деп ойлонуп аткам, реклама жагын күчөтүп, анан блогерлер аркылуу иштешейин деп аткам да. Бирок ошол азыр пока эмелер менен иштешпей калып, менеджерлер мененчи. Түшүндүм. Анан өзүм бардык нерсеге өзүм киришип иштешиме туура келип калат да. Азыр силердин мындан башка кандай жумуштарыңар бар? Производство? Ооба, основной бизге производство эле болчу. Анан биз как производственный катары ал менеджер бизге кызыгып өзү келген болчу да. Чыкпайсыңарбы депчи. Түшүндүм. Бир күндө канча саат Wildberries'ке бере аласыз? 2 сааттай бере алам. Түнкүсүн. Стабильный 2 саат. Стабильный 2 саат ооба. бере аласызбы? Азыр сиздин оборотуңуз примерно 244 миң рубль болуп жатыптыр да. Тиги менеджерлер сизге неме бербей атты беле, отчет бербей атты беле? Отчет берип аткан. Отчет бергенде ушул сайтка өзүм такыр кирип караган эмескен да. Кайсы жери кандай болот? Ушул эле сайттагы нерселер эле мага отчет берип атыптыр да көрсө. Мен өзүм көрүп ала турган нерселерди элечи. Хорошо. Башка бир вопрос. Неме деп атпайсызбы? Ассистентке доступ алдыңыз, бирок кире албай жатасызбы? Не болуп атат? Өзүм страничкамды ошону кошо албай жатам. То есть токен уланбай жатат, э? Ооба. Бирок неме, кандай десем, андан башка проблема жок, а? Доступ Андан боюнча башка башка проблема проблема? жок. Жок. Бардык Хорошо. видеолорду көрүп атам. Анда бүгүн срочно сиздин немеңизди кошобуз, токениңизди кошобуз, чтобы могул жактагы анализдерди көрүш үчүн. Сиздики мына более-менее продажаңыз болгон бир магазин болгондугу үчүн эң маанилүүсү биринчи этапта ассистенттин внутренний аналитикасы менен өзүңүздүн продажаларды анализдешиңиз керек да. Кайсыл товарым жакшы сатылып атат, кайсыл товарым начар сатылып атат. Давайте мындай кылабыз. Сизге бир тапшырма берсем, срочно аткара аласызбы? Аракет кылайын. Сиз айткан аналитиканы мындай өзүм күнүгө карап жүргүзгөнүмө байланыштуу өзүмдүн көз карашыма эме таянсам, анда ошол канча 60-70 арасынан 3 жакшы өтүп атат да. Так, итак, азыр тапшырманы ошого жараша берем да сизге. Могу жогору жактагы 5 булар бир модель окшойт. Жок, даштым. Жок, 5/5 Эки башка. модель. 5/5 модельби? 1, 2, 3. Жок, 3, 4 модель экен. 4төө. Анан могу кожалар бар экен, э? Сиздеги эң чоң проблема жана болот го, адам баштап өзүнүн мээсин ичини порядкка коюш керек го. Сиз баштап өзүңүздүн продажаларыңызды порядкка салышыңыз керек да. Ал үчүн эмне кыласыз билесизби?
Могул жерде ассистенттин ичинде кубик Рубика деген бир таблица бар. Кубик Рубиканын ичинде юнит экономика бар. Көрдүңүзбү? Мгм. И тогда могу видеоны записывал, запистен да карасаңыз болот. Ушул кубик Рубиканын ичиндеги юнит экономикага могу сизде канча товарыңыз бар болсо, мен модель айтып атам да. Жана 5 сүрөт турат, бирок 4 модель, Мгм. Ооба. Ошолордун деген баардыгын модельдерди жазып туруп, бул жака экономикасын жазышыңыз керек да. Канчаштыктан киргиздиңиз, канчадан себестоимость товара, бир товардын өзүнүн баасы канча болчу, анан бул жактагы полный данныйларды срочно бир 2-3 күндүн ичинде толтурсаңыз, мен сизге өзүм кайра лично карап берем. Хорошо. Консультация кылыпчы. Э. Могул жакта срочно жакшылап толтуруңуз. Мгм. Дальше ушул жактан кайсыл товарыңыз сизге канча пайда алып келип жатат, кайсыл товарыңызга басым жасашыбыз керек, ойлонуп көрөбүз да. Мгм. Хорошо. Ошол. Бул жакта кантип толтурам деген жерди карайын десеңиз, могу видео обучениянын ичинде неме бар. Мгм. Кубик Рубикти толтуруу деген видео бар. М. Ушул жерде кубик Рубикти толтуруунун ичинде юнит экономика деген үчүнчүсү турат, көрдүңүзбү? Ага. Ушул жактагы видеону көрсөңүз, как раз кубик неме юнит экономиканы кантип толтурганды түшүнөсүз да. Анан эки вкладка ачып алыңыз, бирөөсү бул болсун, бирөөсү деген кайра эле немеге киресиз дагы, кайра эле ассистентке киресиз дагы, бул жерден деген кубик Рубиканы ачып, ичинен деген юнит экономика. Получается, бул жерден видеону басасыз. Бул жактан видеону четтен көрүп кете бересиз. Керектүү жерге паузаны коесуз дагы, бул жака отуруп ошону толтурасыз да. Хорошо. Таблица сизге прям ар бир товардан канча пайда көрүп жатканыңызга чейин эсептеп берет, и биз дальше сиз менен жалабыз. Хорошо, макул. Пока я добрый колдонуп калыңыз, чтобы сиз батыраак толтуруңуз, а сиздикини карап көрөлү. Хорошо, макул. Но считайте, бул уже сизге индивидуальный консультация кетти да. Хорошо, рахмат. Давайте күтөм. Туугандар, кийинки суроо, давайте окутам. Саламатсызбы байке? Саламатчылык. Мен өткөндө Нурас менен байланышып, Нурас бир эки суроону чечип берди эле, ошондо айттым да, бирок ага ушул эмемди айттымбы, айтпай калдымбы, түнөчүмдү унутуп койдум да. Может, билбейм, айтпай калдымбы деп, анан мен айтып көрөйүнчү. Мен ушу жакшы колдонуп атам ассистентти, жакшы түшүнүктүү, баардыгы жакшы, жеткиликтүү дегендей. Анан бир жери болуп атат да, мен буга чейин эмпостат колдончу элем. Хантер Селтенди колдондум эле бир айдай. Анан ал жакта жакшы бир функциясы бар эми. Конкуренттерди салыштыруу. Эки конкурентти алып, сбор ключевой сөздөр, эки конкуренттин артикулун койсоң, салыштырып берет да. Кимде кайсы категория көбүрөөк, категориялары кандай деген. Ошол функция бул жакта болсо дагы жакшы болот беле деп ойлойм да. Мисалы үчүн, колдонуучу катары мага ошол нерсе удобный болчу да. Эмпостатчы. Колдонуучу катары мен ушул ассистенттен мен ошол нерсени көргүм келет экен, мисалы үчүн. Анан сен сизди сунуш кылсамбы, кандай ойлойсуздар, эгер сиздердин колуңуздардан келсе, ошол нерсени кошпойсуздарбы деп айтайын дедим. Салтанат эже, мен сиздин атыңыз, өзгөчө фамилияңыздан биз буга чейин да сиз менен могул түз эфирде сүйлөштүк окшойт, Ооба. Сиз могуну айтпай элесизби? Давайте мен сизге азыр экрандан бирдемге көрсөтөйүн. Мисалы дейли да, бул как раз жана Наиманын товары да. Анан бул товарды алып туруп, ассистентке кирип, бул жакта поиск по SKU дегенге басабыз го. Басканыбызда бул не чыкпайт. Издеп атат. Ылдый жактан моундай немелер бар да, могу кайсы ключевой сөздөр менен биздин конкурент, эми Наиманы эгер азыр биздин конкурент деп элестетип көрсөңүз,
Бул товар кайсыл ключевой сөздөр менен канчанчы позицияда тургандыгын көрсөтүп берет да. ооба, мындай бар, ооба, түшүнүп атам. Жо, мен айтайын Мунун бир аз ылдыйында кайсыл категорияларда турганын көрсөтүп берет. Сиздин айтып атканыңыз булар эмес, Жок, ал жакта эки допустим, мен ал жакта мен өзүмдүн карточкамды коюп туруп, анан менин конкурентимдин карточкасын койгондо, баягы менин сильный конкурентимдин карточкасын койгондо, Так. экөөнү салыштырып туруп, экөөбүздө окшош ключевиктер өзүнчө чыгып калчу дагы, анда бар, менде жок ключевиктерди өзүнчө көрсөтүп берчү да. Мен ошонун ключевиктерин алып өзүмө кошчумун, мисалы үчүн. Ошондой функциясы бар да. Анан дагы бир эмеси, бир неудобный болуп аткан жери мага чындыгында эме подням, допустим, за последние 7 дней деген нерсе жок болуп атат. И за год деген нерсе жок болуп атат. Ассистентте только бир 30 күндүк эле анализдерди көрүп ала атабыз да. Салтанатчы, ошон айтканыңыз жакшы болду. Итек эле биздин оюбузда бар. Просто биз Mongo деген движок колдончубуз, азыр деген Afina деген движок колдоно баштадык да. То есть ошого өткөрүп атабыз да полный данныйлардычы. По идее бизге фильтрлерди бир жумалык, анан бир жумалык, 3 айлык, 6 айлык кылып коюп коюш өтө көп проблема эмес. Просто азыр бир, грубо говоря, бир 2 жумалык убакыт керек болуп атат да ошого. Ошо мен ошо Мураска айткым келет, ошо дагы бул нерсени оңдойбуз деди. Себеби видео обученияда сиз 1 жылдык деген нерсени ачып көрсөттүңүз, а мен таппай калдым ошол жердечи. Вот. Ошо. Неме, жана мен айткан движокту өзгөрткөнүбүздөн кийин 1-2 жери неме болуп калды да. 1-2 жеринен бир аз проблема чыгып калды эле. Анан бир функция бар болуп туруп иштебей калгандан көрө пока жок эле болуп турсун деген ой менен алып турдук да временно. Хорошо, күтө турабыз, эч нерсе эмес. Анан теги ошо видео обученияларда сиздин сөзүңүздөн байкап калып атам да. Кийин дагы разбор кылабыз же мага келгенде мындай деп айтпагыла деп, баягы сиз окуучуларыңыз менен сүйлөшүп аткандай айтасыз да. Сизде курс барбы же кандай? Буга чейин курс бар болчу. Ошого тиги окуучуларыма негизи элечи туугандар, азыр угуп отургандардын баарына тиешелүү. Вайберске чыккандан кийин бир аз мындай жоопкерчиликти алып, бир аз бизнесмендик мышление менен болуш керек экен да. Анткени офлайн бир учурларда окутуп көрдүм эле. Точнее, бир группа алдык и сразу жаптык да. Анан ошол жерде дагы баягы мен акчамды төлөдүм го, давай мага моуну жасап бер, тигини жасап бер деген сыяктуу бир кызыктуудай позицияларга кирип калган учурларыбыз болду да. Дал ошондой моменттер болбошу үчүн мындай жоопкерчиликти өзүңүздөргө алып туруп, чечим чыгара тургандай кылып неме кылыңыздар деп айткым келет да. Тиги видеолордо кээде ошентип айтканым дагы дал сиз айткан себептен улам. Жөн эле неме кыла бербей, жөн эле мынтип тайсалдай бербей деп. Бирок азыр жок. Негизи мындай индивидуальный наставничество албайсызбы? Жок, тилекке каршы. Чисто физически жетишпей атабыз да. Онлайнчы. Онлайн дагы көбүрөөк фокустуу программага жасап, Салтанатчы. Программаны бышырсак, биздин программанын эң чоң фишкаларынын бирөөсү каалаганыбыз, конечно, баягы. Максимально клиент ориентированный болсун, анан максимально жөнөкөй түшүнүктүү болсун, чтобы адам өзү эле кирсин. 3000 сом төлөдү, полный функциялар бар, колдоно берсин да. Ошо түшүнүктүү мен ошо канча мен 1 жыл болуп калды товар киргизгенимечи, анан баягы чындыгында билимимдин жетишсиздигинен көп ката кетирип, бир эле партия кетирген боюнча токтоп калдым да. Минуска кеткен жокмун, бирок салган акчамды чыгарып, ошо боюнча токтоп калдым. Анан жакшы бир наставник табайын десем, жакшы наставниктер 50 000, 100 000 экен. Ага акчам жетпей жүрүп эмне кыларымды билбей жүрдүм эле. Буюрса силерге жолуктум мен. Кудай буюрса жакшы, азыр жакшы жылыштар болуп атат. Отлично, Салтанатчы. Как раз мен тынбай сүйлөшөлүү, мен түз эфирлерге чыккан сайын сиздер дагы чыгыңыздар, суроо бериңиздерчи, жөн эле чыгып угуп отуруңуздар могу сөздөрдүчү. Анан канчалык көп уксаңыздар, канчалык көп маалымат алсаңыздар, ошончолук өзүңүздөрдүн баягы общий картина белгилүү болот да, кандай кетиш керек боюнчачы. Анан биротоло сурап алайынчы, тиги сертификат жазган тааныштарыңыздар барбы сиздерде? Группага дагы эскертиңиздер, мен сиздерден мурун бир түз эфирде болдум эле. Ошол жакта бир эки адам билет экен. Складчина боюнча сертификат алышат экен. Сертификат складчина менен алышат экен, и ошол складчина менен сертификат алгандардын, кандай десем,
складчина алгандардын азыр айтам. Группасы Товарлары уже Wildberries'te баягындай галочка алыптыр да, азыр эле текшерип көрдүк. Ооба. Мага бир Россиядан бир орустун номерин берди эле да. Могу эме на нижнее белье десем 35 000 дептир. Эгер нижнее Декларация белье болсо бир топ арзан ооба. Ал арзан айтып турганда. 35 000 арзанбы? Эгер нижнее белье болсо бир 100 000 кереги болуш керек эле да. Декларация на второй слой 12 500 на 5 лет дейт. Мунун баасы анда просто билбейт экенмин да эч кандай балалар Жакшы. жөнүндөгүчү. Мен 3 жылга Жакшы, 24 000. Мен 3 жылга 24 000 алган болчумун. Сиз эгер алган болсоңуз, то есть 12 000ге 5 жыл боло турган болсо, вполне себе хорошо. Болгондо эле неме кылыңыз да. Эмне кыласыз? Складчина жок дейт да просто. Мүмкүн болушунча көбүрөөк товардын түрүнү киргизип алыңыз да. Ал жака 10 позиций дейт. 10 позиций, значит, жакшы. Даже караңыздар. Азыр мен силерге экрандан бирден көрсөтөм. Мону бирөө складчина менен алыптыр да. Группа продукции көрүнүп атат экранда? Көрүнүп атат. Группа продукции AIS, изделия верхнего, жакет, джемпер, куртка, жилет, костюм, блузки, юбки, платья, сарафан, шорты, комплект, келип тур, аягындагы брюки спортивные и другие аналогичные изделия деп тур, даже другие деп тур коштуруп салып атпайбы? Жакшы экен, Ушул сертификатты, аябай көп да могул жакта вариантчы. Ушул неме менен, ушул вариант менен адамдар складчыдан алышыптыр да. Ошо. Макул, билип коем анда. Жакшы, чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, өтө жардам берип атасыңар. Рахмат, ыраазымын. Силерге да рахмат, Салтанатчы. Ушундай фидбектерди да берип туруңуздар. Анан угуп тургандар будущийге да айтып коеюн. Кейде программада мондай бир кнопка керек деген сөз бизге деген бир 3 000, 4 000 долларга турушу мүмкүн да. Мисалы программисттер аны деген бир 20 саатта жасай турган болсо, фронт-энд деп коет, асты жагын жасаган адам саатына бир 10 доллардан алса, канча болуп кетет. Ошентип атып тур бир 2-3 000 долларга чыгып кетиши мүмкүн да, баягы баасычы, топтоп келгенде. Анан сиздерге бир функция керек болуп, биз аны деген 1-2 күнүн ичинде жасап бере албай калсак, анан клиент ориентированный болобуз дейсиңер, бирок клиент ориентированный эмес экенсиңер деген сыяктуу туура эмес түшүнүктөр болбосун туугандар. Бирок сиздер айткан, анан биздин колубуздан келген бир функция болсо, эртеде кеч Кудайым буйрса по-любому жасап беребиз. Давайте туугандар, кулак сиздерде. Менин компьютеримдин 11% заряды калып тур, ошо бүткөнгө чейин сүйлөшүп калалы, азыр өчүп калат, зарядтын эмне калып кетиптир. Али, салам алейкум. Валейкум ассалам. Али, мен где-то бир жума болду силерге подписка болдум да. Мен мурда бывший Wildberries'тен информациям жок болчу, жакында эле баштагантабыз да. Менде биринчи вопрос, технический эле вопрос да. Аналитический программалар данныйды кантип алат? Каяктан алат? Короче, мындай байке. Бизде боттор бар, программалар. Булардын поведениясы обычный клиенттики менен окшош да, обычный Wildberries товар сатып алган адам менен окшош. Получается, Wildberries'те бир 45 миллион товар боло турган болсо, биздин бот күн сайын кирет дагы. Бизде бот эмес, боттор бар да, толтура ботторубуз бар. Ошолор күн сайын кирет дагы Wildberries'тен баардык товарлардын данныйларын бир жолу скачивать этет. Мындай эң жөнөкөй неме менен айтат, аналогия менен айта турган болсо, мисалы, могу кейс бар да. AirPod кейс бар да. Анан бүгүн кирет, бул кейс айталы 5 000 сомдон сатылып жатыптыр. В наличии 100 штук бар экен дейт. Эртеси күнү кайра кирет, уже в наличии 100 штук эмес, 90 штук калыптыр дейт. Үчүнчү күн кирет, в наличии уже 80 штук калыптыр дейт. Анан күн сайын биринчи күн 100 болчу, эртеси күнү 90 болду, кийинки күн 80 болуп атпайбы? Получается, күндө 10 сомдон 10 штуктан сатылып атыптыр. 5 000 сомдон сатылып аткан болсо, бир күндө 5 000 штук сатылып атыптыр дейт дагы. Ошондой бир ай бою күн сайын данныйларды түшүрүп,
жыйынтыгында жанакы вычисление кылып берет да. Бирок айтылганчалык жеңил эмес, себеби биринчиден Wildberries максимально ушул сыяктуу ботторду тоскон аракет кылат, бирок биздин программисттер тиги системаны обход кылып туруп алып, полный данныйларды түшүрөт да. Плюс бир товардын 5, 10, 15ке чейин данные болот. Анын жанында Wildberries'те 45 миллион товар болсо, ошол миллиондогон, керек болсо миллиарддаган данныйларды алып түшөт дагы, ошол жактан вычисление кылат. Түшүндүрө алдымбы, байке? Примерно түшүндүм. Бирок бул эми свободный доступта бар да получается, да? Wildberries сайтында доступта да бул, ошон үчүн алып атат да. Ооба да, биз и так эле кээ бирлер сурап калышат да, силердин кылып атканыңар легальный элеби депчи. Биз и так эле Wildberries'тин уруксат бербеген данныйларын ала албайбыз. Жада калса кээ бирлер байланыш алып мага могул данныйды чыгарып бергиле дейт. Ал данныйды биз Wildberries'тен ала албасак силерге бере албайбыз да. Биздеги бүт бардыгы легальный жол менен Wildberries'тен ала ала турган данныйлар. Анан Али, Эми силердин данныйыңар менен могу Меркатустуку Эмпстаттыкы кичине разница болуп атат да. Мындай байкасам, неге андай болуп атат? Бирөөнүкү кечигип атабы эле андай. Остатки паспортдан, например, сеникиде мындай ассистентте 130 болсо, Эмпстатта 140 деп атат, Меркатус, например, 120, ошондой данныйлар бирдей болбой атат да. Анан Wildberries'in өзүнүн сайтында, например, бир категорияга кирсең 130 миң товар бар десе, ошол категориянын ичинде силердики башка көрсөтүп атат, эменики башка. Ошол кандай болуп атат? Чындыгында менин оюмча аналитикалык программаларда жаңы колдонуп баштагандарга кызыктуу суроолор сурап жатасыз. Мындай маселе. Караңыздар. IT разработкада туугандар, эгер мүмкүн болсо сүйлөбөй жаткан болсоңуздар, микрофонуңуздарды өчүрүп алсаңыздар деле угула берет го. Караңыздар. IT разработкада DDoS атака деген бар. DDoS атака дегени кээде бир конкурент экинчи конкурентке деген миңдеген, керек болсо миллиондогон ботторду жөнөтүп коет дагы, анын программасын чөктүрүп салат да, слишком нагрузка коюп кеткендиги үчүнчү. Ошон үчүн толтура программалар, ошонун ичинде Wildberries'те эле DDoS атакага защитасы бар. Получается, бир жерде слишком көп активность болуп кете турган болсо, Wildberries өзүнүн мындайча айтканда дарбазаларын жаба баштайт да, чтобы лишний раз адам кирип чыкпасын депчи. Муну неге айтып жатам? Мисалы биз дегенчи күн сайын 45 миллион товардын данныйын скачать этип атпайбызбы? Бирок биз дагы, биздин эч бир конкурентибиз дагы күн сайын 100% бул 45 миллион товардын данныйын скачать эте албайт. Бирде болбосо бирде Wildberries'тин роботтору биздин роботторду тосуп коет жолунучу. Получается 45 миллион товардын балким биз 43 миллионну түшүрүп калабыз, кээ бир учурда 40 миллионну, кээ бир учурда эми очень редко бирок 45 миллионду түшүрөбүз да. Бул деген сөз эмне? Мисалы, бүгүн Wildberries кээ бир категориялар товардын данныйларын бизге бербей коет, ошол данныйларды биздин конкурентке берет. Эртеси күнү наоборот, бизге кээ бир данныйларды берет, конкурентке бербей коет. Жыйынтыгында данныйлардын ортосунда аздыр көптүр кээ бир айырмалар болушу бул нормальный эле нерсе. И так эле эч бир конкурент, эч бир аналитикалык программа 100% точный данный бере албайт, бул технически мүмкүн эмес. Кээде мындай бир имиштер бар, допустим, ошол эле Эмпстат Wildberries'тен официалдуу түрдө данныйларды алат экен деп. Бул мыйзамга дагы туура келбеген нерсе, и чындыгы дагы жок нерсе да, себеби эгерде Wildberries өзүнүн базасындагы данныйларды үчүнчү стороналарга берип жаткан болсо, бул мыйзамды бузган болот, аны кыла албайт. Элестетип көрсөңүздөр, 140 миллион покупатель бар, 1 миллион продавец бар. Ошолордун бардыгын оборотторуну тиги буларны бере турган болсо, жана Facebook'тун ушундай бир немеси чыкпады беле, ызычуусу чыкпады беле. Америкада шайлоолор башталганда Facebook өзүнүн данныйларını Дональд Трамптын немесине, компаниясына сата коюп, аягында аябай катуу ажиотаж чыгып, Марк Цукерберг сенаторлордун астында чыгып, жана немеге тартылбады беле, допрос болду эле го. Ушул сыяктуу маселе Wildberries боюнча да болуп кетиши мүмкүн. Так что эч бир программа расмий түрдө Wildberries'тен данный ала албайт. Расмий түрдө эмес алгандыгы үчүн ортодогу данныйлар бир аз өзгөрүп калышы мүмкүн. Муну сиздер кандай десем, аналитикалык программалардын данныйларын сиздер примерный бир ориентир алыш үчүн колдонуңуздар да.
Себеби бул данныйларды сиздер вручную ни в коем случае ала албайсыздар. Элестетип көрсөңүздөр, 45 миллион товардын ар биринде бир 4төн данный болгондо деле 200 миллионго жакын товар. Муну күн сайын 200 миллион клик кылышыңыздар керек, физически жетишпейсиздер. Так что просто мындай өзүңүздөргө бир ориентир үчүн эле колдонуңуздар, 100% туура деп мындай элестетип албаңыздар да. Түшүндүрө алдымбы, Тимур байке? Ооба түшүндүрдүң. Эме Али, ошондо если анализ категория кылып атканда кайсы данныйга силер данныйыңарга аталып кетсек боло береби? Досконально изучать этпедим. Например, бир категорияга кирдим, Үнүңүз бир угулуп кетип атат байке. Вообще чыгып кетти. Жок. Тимур, сиз үнүңүз угулбай калды. эми угулуп атабы? Мындай сүйлөп баратып эле бир жерден кийин жоголуп кетип атат да. Азыр угулдубу? Ооба, эми угулду. Могу категорияны анализ кылып аткандачы, Wildberries'in өзүнүн сайтында 131 миң десе примерно, силеркинде, например, 70 миң деп коюп, ушундай случайлар болуп атат да, ошондо каяка атталып кетишти билбей калып атам да. Ошондой моменттерди мындай бизде да болуп атат. Мисалы өткөндө атын айтпай эле кой, мисалы конкурентте 15 миң деп турат. Wildberries'ке кирсек 115 миң деп турат. Биздикине кирсек 102 миң деп турат. Где-то бир 10 миңдей айырма чыгып атат да. Ошого айтып атканым мындай, эч бир аналитикалык программа сиздерге мындай 100% точно данный бере албайт. Бирок, мисалы ассистентти колдонуп атасыздарбы? Ассистенттин данныйларына операция этип, ошого жараша прогноз чыгарып, товар тандай берсеңиздер болот. Ошону сурайын дегем. Рахмат. Анан силер сервериңер каякта турат? Кыргызстандабы же башка мамлекетте? Жок, биз немени колдонобуз. AWS дегенди билесизби? AWS? Amazon'дун серверлерин колдонобуз да. Кыргызстанда серверлердин күчү жетпейт биздин данныйларды обработка кылганы. Азыр мисалы мен сиздерге бир функция, ассистенттен бир функция колуп көрсөтөйүн да, азыр мисалы. Экран көрүнүп атабы? Рахмат. Мисалы деле ассистентте биздиги могу песочница деген функцияга кирдик да. Бул жерде айталы эң көп кызыктуу темалардын бирөөсү аялдардын кийимдери, мисалы. Аялдардын блузки, рубашка деген категориясынан кирип туруп, бул жакта выручка деген жерге мага деген Wildberries'теги аялдардын кийим кечелеринин блузки, рубашкаден акыркы бир айда 1 миллиондон 2,5 миллионго чейин оборот кылып жаткан товарларды чыгар деп бир жөн эле кнопканы басып атпайсызбы? Бул бизге жөн эле бир канча кнопканы басыш болуп атат, бирок ассистент программасы бул жерде азыр 2 миллиардтан көп данныйдын арасынан именно акыркы бир айдын ичинде 1 миллиондон 2,5 миллионго чейин продажа кылган блузки, рубашкаларды чыгарып берип атат да. И как раз ушул жерде мынчалык данныйларды бат обработка кылганга Кыргызстанда же Россияда күчү жете турган сервер жок. Ошон үчүн биз Amazon'дун серверлерин колдонобуз. Все, Али, рахмат, пока менде вопрос жок. Мен эми колдонуп баштайм, анан вопрос болсо кайрылам. Отлично, регулярно и так эле түз эфирге чыгып турабыз. Биз конкуренттерден кантип айырмалансак болот дегенде как раз ушундай отуруп биз пользовательдер менен максимально сүйлөшөлү, алардын пикирлерин угалы, кайсыл жердин түшүнүп атат, кайсыл жери керек болуп жатат, полный жасап берели деген тилек менен отурабыз да. Так что сунуштар, ойлор, түшүнбөй жаткан жерлериңиздер сурай бериңиздер, талкуулайлы. Все, рахмат, Али. Сунуштар, ойлор бар, бирок кийин айтам. Досконально изучать этейин. Давайте, рахмат берип алсын. Көрүшкөнчө. Салам алейкум, Али байке. Алейкум салам, Нурлан. Сизге бир суроо мындай, ассистентте эме барбы, жанагы внутренний рекламаны позицияларын канча сом менен аныктайтпы? Автобидерби? Автобидер. Автобидер очередте турат.
по идее биз аны деген жасашыбыз керек болчу, бирок жана автобидерди эми жасайбыз деп атканда Wildberries'in внутренний рекламасында автореклама деген функция чыкпады беле? Ошонун кийин бир аз повременить этип турдук да, бир аз кечирээк жасайлы, азыр ага чейин башка бүтүрүп салышыбыз керек болгон функцияларды бүтүрө берели деп туруп, автобидерди токтотуп турдук эле, бирок акыркы күндөрү эмнегедир автобидер боюнча аябай көп запрос түшүп атат. Биз Кудайым буйрса азыр жасалып жаткан функцияларды бир сыйра иреттеп алгандан кийин автобидерге өтөбүз. Рахмат, жакшы аймак ошол. Жана деле айттым го, мисалы, биз с удовольствием сиздердин пикирлериңиздерди угабыз, сиздерге керек болгон функцияларды жасап беребиз. Бирок кээде бир функцияны жасаш бизге деген бир канча миң доллар, анан 2-3 жума убакыт кетип калышы мүмкүн да. Анан ооба жасап беребиз дегенден кийин сиздер күткөнчө эле бат жасалып бүтпөсө, анан билин бул макоолор айта берет экен, бирок кылбайт экен деген ой келбесин да. Түшүнүктүү эле экен. Мен да ошо статус колдонуп көрдүм. Аябай ичи быкычык экен да, ар бир эмесине төлөнүп элечи. Мисалы үчүн 5000ден анан 10 000 общий алсаңыз 19 900 болот экен да. Ассистентте 3000ге ичинде бүт баары бар, бирок ошол бир эле автобидер эле жок, калгандары бүт по категориям прям идеально коюлган экен да. Ошонусу аябай жактым ага. Рахмат, Алла разы болсун. Жок, автобидердин жанында бизде вообще жеңил идеяларыбыз бар. Просто эле бир жагы убакыт, бир жагы акча да. Өзү неме Мен да IT колдонуп жүрөм. Чоң рахмат сиздерге да. чоң рахмат. Рахмат чоң. IT продукт аябай дорогой роскошь экен да, себеби эми биз кыргыздар кармап көрбөгөн, тиштеп көрбөгөн, кийип көрбөгөн же жеп көрбөгөн нерсеге акча төлөбөгөн жандар мындай жок нерсеге кантип акча төлөйм дейткенсиң да, бирок ал жакта деген 10 000 деген доллар чыгаша кетет. Өзүң эле түшүнбөйсүң да, билин каяка кетет депчи. Анан кээ бирөө мындай дейт да, бекер эле берип кое бербейсиңби ушу программаңды депчи. Айланайын, анын аркасында канча мээнет, канча акча коротулган. Мындай ойлонуш керек да адам дегенчи. И то биз ушунча функциянын баардыгын 3000 сомго берип атабыз. Менин оюмча мындай ит бекер арзан деген го. Багыстар көтөрүлбөйбү кийинчерээк же ошол бойдон калабы? Планыбызда көтөрүш деген нерсе жок. Эми прям уникальный эле бир функция кошуп, ал функция мындай простой смертный продавецтерге эмес, именно мындай 10 миллион, 20 миллион оборотторду кылып жаткан аудиторияга арналган отдельный бир функция кошула турган болсо, балким аны отдельный бир прайс менен кошушубуз мүмкүн. Бирок азырынча биздин планыбыз жок. План ушул. Биз башында эле баштап атканда программа максимально жөнөкөй болсун, максимально клиент ориентированный болсун, анан доступный баа болсун дедик эле да. Себеби мен деле немеге ошол биздин конкуренттердин бирөөсүнө алайын десем аябай кымбат экен. Ошол жактан идея пайда болгон болчу да, билим программа жасаш керек, бирок бул жеткиликтүү баа болуш керек дегенчи. Али, саламатсызбы? Мен Саламатчылык. сиздин программаңызга бүгүн биринчи жолу кирип жатам. Анан кийин мен өзүм Москвада российский ИП менен иштейм да. 6 айдан бери иштейм. Бүгүн Кыргызстандын ИПси менен иштеп көрөйүн деп бүгүн ачып, уже Wildberries'тен бар жогу даяр да. Башынан ошибка кетирбеш үчүн эми неден баштасам болот? Сиз буга чейин Wildberries иштеп көргөн эмессизби? Иштеп көргөм, вот Москвада российский ИП менен иштейм өзү, бир эле немен да. Буга чейин эмне сатып аттыңыз эле? Буга чейин подростковый неме футболка, шортик, шымдары менен, анан кийин спортивный асты үстү, комплекттер, анан кийин трусы, носки деген ушундай нерселер да. Сиз уже Wildberries'те гуру болуп, эксперт болуп калыпсыз го анда. Оборотторуңуз канча болду эле? Оборотуму мактанып деле айта албайм. Мен өзүм официально да иштейм, анан бул Wildberries'те как подработка сыяктуу кылып иштеп көрөйүн десем, болбойт экен да, көбүрөөк убакыт керек экен, анан ошого көбүрөөк мындай айтканда көбүрөөк аккаунтту көбөйтүп, эми ушул Wildberries'ке мындай так токтолуп атканым иштейин депчи. Аккаунт көбүрөөк кылып. Караңыз, кыргызда жакшы бир сөз бар. Ырдаганы келгенден кийин ырдаш керек деп. Ошого Wildberries'те иштеп жаткандан кийин оборотторуңуздарды тиги буларды айткандан көп деле чочулай бербеңиздер. Анан бизде ырысы аздан ырымы көп дейт, көз тийип кетет, бирдеме болот деп эле тайсалдай беришет. Бирок могул жерде максимально бөлүшүп, мен могул нерсени кылып атам, муну кылбай жатам, ушуну кантип дагы өнүктүрсөм болот деген сыяктуу
мындай Ачык бөлүшө бериңиздер да ачык Дамира. айтыш керек. Ооба. Мен Анан башында вот 100 миң менен киргем өзүм негизичи. Андан кийин аны 200 миң кылып, оборотто айландым, бирок минуска да кетпедим. Бирок ошол так. киргизген акчамды чыгарып, анан остатыгы как менин прибылим болгонсуп калды да. То есть сиздин остатыктарыңыз тапкан пайдаңызды жеп койду, ошол жакта калып кетти да товарда. Акырындык менен азыр ошолор сатылып атат да. По идее, Анан азыр ошол сиздин ошибканы сурооңузгачы. эми кайталабаш үчүн жаңы аккаунтты кантип башынан баштап, эми ошибкасын азыраак кылайын деген ниетте сурап атканым. Сизге бир суроо, неме Poco X3 Pro дейт. Атыңыз ким? Мерим. Мерим жок, атыңыздарды өзгөртүп алыңыздар кийинкисинде. Караңыз. Буга чейин бирөө жагын окуп кирдиңиз беле же өзүңүз эле түзүп эле чыктыңыз беле? Биз дагы бир подружкам иштейт, анын уже обороту 1 миллиондон ашып калды. То есть өзүңүз окуган эмессиз? Жок, окудум деп айта албайм. Эми ошол досум көрсөттү да, монтип аласың товарды, монтип карточка толтурасың, бул жактан алып, монтип сатсаң болот деп эле мындай жол көрсөттү, ошонун аркасынан эле келиптам да. Андай боло турган болсо, Мерим эже азыр сизгечи. Тооготер жери мындай. Российский ИП менен Кыргызстан ИПсы айырмасы деле жок. Просто эле тиги документте бирөөсү Кыргызстан, бирөөсү Россия болот да. Ал жагы бирдей эле нерсе, бирок дагы мындай осознанно дагы туурараак Wildberriesке чыгам десеңиз, анда деген ассистенттин ичинде видео обучение деген жер бар да. Ушул жака күн сайын регулярно 1 саат вакыт бөлөсүз дагы. Сайттын картасынан баштап, оң жактан баштап, сол жакка карап көрө баштайсыз да бардыгынычы. Для начала жөн эле бир көрүп чыгыңыз могул видеолордучу. Анан азыр могул как раз 2-4. Бул деген могул модуль болчу, видео эмес, мынын ичинде баса турган болсоңуз, ичинде 17 видео бар бул жерде. Көрдүңүзбү? Мен түшүндүм аны, видео сабактар экен. То есть ар бири бир чоң тема да. Анан как раз могул субботага чейин, Кудайым көрсө, биз бул жака Wildberries'te 1 миллион оборотко чыгыш үчүн кандай стратегия колдонуш керек дегендин бир жол картасын түшүндүргөн дагы бир модуль кошобуз. Ошолордун бардыгын кунт коюп жакшылап көрүп чыгыңыз да. Биз могул видеолорду ушул кээ бир айтыла турган темаларды кайра ар бир түз эфирде кайталап попугайдай болуп айта бербей, видеолорго даяр кылып тизип чыгып атабыз, чтобы сиздер каалаган учуруңуздарда кирип көрө бересиздер да. Мисалы, мен жумасына 2 жолу түз эфирге чыгам, допустим. 2 жолкусунда сиздер бар болосуздар, же башка жумушуңуздар чыгып калат. Тиги видеолорду деген любой момент көрө аласыздар да. Түшүнүктүү. Анан былтыр саткан товарларыбызды өзүбүз бул жактан тиктирип, азыр даярдап койдук да, уже продажага товарлар даяр да. Ошону Кыргызстандын ИПсы менен дагы сатып, мындай көбүрөөк сатайлы деген ниетте. Отлично, стратегия продаж, анан неме деп коет, стратегия запуска деген нерсе бар да, товарды кантип ордунан жылдырыш керек деген жер бар да. Эми ар ким ар кандай тактиканы колдонот. Өткөндө Данил деген балдардын немесине катышкам, түз эфирине, мастер-классына. Алар 2023 жылы 7 миллиард оборот кылышыптыр. Ошол 7 миллиард оборот кылган балдар товарды кантип запуск кылгандыгын көрсөтүп айтып берди да. Мен ошону эми Кудайым буйрса, могул ассистенттин видео обучениесине видео кылып тартам. Ошону да көрсөңүз болот. То есть аналитика маанилүү, анан запуск маанилүү да. Анан тиги ключевой сөздөрдү каяктан, только аналитика продавецтен эле табабызбы же дагы кайсыл жактан издештирсек болот? Ошону видеолорду көрүңүз, Мерим эже. Макул. Рахмат. Хорошо. Давайте. Менин зарядым өчүп баратат, давайте. Всё хорошо, аналисттер. Жок, давайте Нурлан, суроо угатам. Бир суроо бар да, мен өзүм ошо ФБС менен Москвада иштегем да. Парфюм сатып, анан бул жакка Кыргызстанга келдим, анан бул жактан ФБС менен иштегенде ошол бир суроо болуп атат да, биздин кыргыз ИП менен российский эле ошол белый датчаны указывать этсе болобу, мисалы үчүн через карго эле ошол жактан салып, мисалы үчүн хранениячы байкемдер бар, ошолордун үйүндө кылып туруп эле, бирок заказ түшкөн сайын ошо дачага алып барып кыргызский ИП менен салса болот.
Получается, товар каякта болот? Товар болсо деген мен мындай кылайын деп атам да, Москвада байкелерим бар. Товарды полный эле ошолорго жөнөтүп, бирок бияктан ошол белая дачаны указывать этсе болот да, кыргызский ИП менен, Боло берет. Документ алып, просто эле документ го силердин кайсыл жакта болгонуңарды көрсөтүп кетти ал. То есть Кыргызстандын ИПси обязательно Кыргызстандын складын көрсөтүш керек деген нерсе жок. Менин түшүнгөнүм боюнча силер товарды деген байкеңердин үйүнө ФБО катары эле жөнөтөсүңөр, просто Вайберстин складына киргизбей туруп эле, туурабы? Ооба, ФБО жок эле, ФБС менен эле просто срок доставки эртерээк болуш үчүн ошо через байкем үйүнөн эле ФБС заказдарды сразу эле отправка кылып турсачы. Болот, болот. Анан дагы бир суроом кандай эле? Честный знак боюнча ошол жөнүндө айтып бере аласызбы? Короче, честный знак азыр аябай тартыш маселелердин бирөөсү болуп жатат да. Айталы, тренч бар деп коелу, плаж. Бул плаж честный знак талап кылынат. Бирок российский ИП менен ошол плажды киргизсең, честный знагы жок болсо штраф келип жатат. Кыргызстан ИПси менен киргизсең, келбей жатат. Неге? Анткени Кыргызстанда честный знак жок, бизде деген текшер деген бар. Россияда болсо честный знак бар. Походу, Россиянын честный знагы менен Кыргызстандын ошол текшер деген экөө өз арадагы интеграция боло албай жаткандыгы үчүн Wildberries временно Кыргызстандын товарларына бир аз көз жумуп коюп жатат, менин байкаганымча. Бирок ушул жылы толугу менен честный знакты киргизебиз деп атышат го. Бул эми бир аз дагы саясий жактары болуп кетип атпайбы? Анан Кыргызстанда честный знакты жасап бере турган бирөөлөрдү таап койдум. Кудайым буйрса, алардын дагы контактлары менен бөлүшөм. Рахмат. Аш болсун. Assalomu Туугандар, alaykum. мен Валейкум салам. Акназар сизби? Ооба. Али, assalomu alaykum дагы бир жолу. Валейкум салам. Акназар байкенин суроосуна жооп берели дагы бүтүрөлү. Заряд азыр өчүп калат, жана ортодо калып кетебиз. Давайте угатам сизди. Ассистенттен сырткары бир суроом бар. Давайте. ИП боюнча российский паспорт менен Кыргызстандан атсак болобу? Ушул боюнча бир билейин дегеним. Анан дагы Россияда 6%тен болуп турат. Годовой отчеттагы иштетсең, иштетпесең төлөшүң керек. Кыргызстанда нулевой отчет деп бар экен. 2%тен болот Кыргызстандан. Анан окуган маалымда курстарды, кичине бир курстарды окудум эле. Ошондо айтты эле, российский паспорт менен Кыргызстандан келип атса болот деп. Ошо кандай точно маалымат бере аласыздарбы? Так, интересный вопрос. Акназар байке, негизи мен билгенден Россиянын паспорту менен Кыргызстандан ИП ачса болбойт. Себеби ИП деген ID карта деген сөз да. Получается, бир өлкөнүн ичинде гана жарайт да. Анан Россиянын жараны болуп туруп Кыргызстандан ИП ачтырганыңыз өзү мындай логикага да тескери мен билгенденчи. Бирок эмнеси болсо дагы бул теманы юрист жакшыраак билет. Ошон үчүн мен могул чатка бир юристтин номерин жаздым. Адашпасам аты Айгерим. Ушул Айгеримге байланышып, мистер Лиден номериңизди алдык эле. Ушул тема боюнча жооп берип коюңузчу десеңиз, сиздерге жооп берет. Макул, түшүнүктүү. Ошого Анан туура айтасыз. Кыргызстанда нулевой отчет менен жапсаңыз налог төлөбөйсүз. Анан продажаңыз болсо 2% от выручки. Россияда болсо 6% төлөйсүз. И плюс фиксированный расход ИП деген бар да. Жыл сайын бир 44 000 рубльдин тегереги төлөсөңүз керек. 46 000 да, 46 000. 46 000, бир $500 болчу да. Ошону билейин деген, рахматчы. Номер тиги WhatsApp'тан, чаттан көрдүңүз номерди? Макул, көрдүм. Ошону неме кылсаңыз, ошону байланышып көрүңүздөр. Туугандар, азыр заряд өчүп калганча мен могу Zoom'ду сохранить этип алайын, уруксат берсеңиздер. Жакшы эс алыңыздар. Кудайым буйрса дагы сиздер менен регулярно сүйлөшүп турабыз, баарлашып турабыз. Өзүңүздөргө жакшы караңыздар. Дордой базар рынок, өзүңүзгө жакшы караңыз. Макул, рахмат, чоң, Алла разы болсун. Көрүшкөнчө.